أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жанагыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман туугандарым. Биз кезектеги окуябызды улантабыз. Бир жигит бар эле. Ал Роббисин унуткан, ошондуктан өзүн да унуткан эле. Бейбаштыгы, кайсарлыгы жана жамандыгы менен аты чыккан эле. Ал адамдарга зыян келтирип зулумду кылгандыктан адамдар ага ынсап берүүсүн сурап дуа кылышар, кээ бирлери каргашаар эле. Жакшы солих инсандар ага көп насаат берген, көп эскертишкен, бирок ал жигит кулак салган эмес. Бир күнү күчтүү дааватчы ага даават айткан эле, таасирленип көздөрүнө жаш алды. Эми Аллага жана анын элчисине кайтат деген үмүт кылышкан эле. Бирок ал эч нерсе билбегендей, укпагандай, кайра өзүнүн жаман иштерин уланта берди. Жада калса жума күндөрдө жума намазга чыкпайт эле. Кечкирер замат өзүнүн бир топ бейбаш достору менен чыгып кетип, таң азанда келчү. Күндүзү күнүн уйку менен өткөзчү. Жумушунан бошоп кеткен, дини жана дүйнөсү кесебетке учураган эле. Апасы уулунун бул иштеринен көз жаш төгүп, көп кайгыраар эле. Добушу бийик көтөрүлгөн музыка менен уктап, кайра ошол менен ойгончу. Бөлмөсүндөгү дубалдар уяттуу сүрөттөр менен жасалгаланган, наркотикалык баңгизаттарга байланып калган эле. Аллах Таала куфур кылса да, ал мээрүмдүү зат ага ырыскы, убакыт, өмүр берер эле. Курандан башка нерселерди угуп, динден башкасын түшүнөр, Аллахты зикир кылуудан башкасынын баарын билет эле. Аллахты тааныбастан, Аллахтан жүзүн бурган абалда өмүрүн өткөзүп келер эле. Инсандар жигитти бул жаман жолдон чыгаруунун жолдорун издей баштады. Илимдүү даанышмандардын көрсөтмөлөрү боюнча дини жактан таасир бере турган кассеталарды белек кылууну жана машинасына салып коюуну ишке ашырышат. Жигитке бир нече таасирдүү кассеталарды белек кылышты. Жигит көңүл коштук менен машинасынын чөнтөгүнө салып койду. Аны угуп көрүүнү ойлоп да койгон жок. Күндөрдүн биринде машинасы менен Даммам шаарына сапарга чыгат. Жол алыстыгынан улам музыка угуп баратып, кассеталарды улам алмаштырып жатып, убакыт өткөрүш максатында жанагы диний кассеталардын бирин койду. Кассета аста секиндик менен жигиттин жан дүйнөсүн, ыйманын козгото баштады. Жигит кассетаны кунт коюп уга баштады. Кассета Аллахтан коркуу жана такыбалар жөнүндө баян кылаар эле. Баян жигиттин жан дүйнөсүн олгу-солгу кылып жиберди. Кассета токтоду. Жигит бир күн келип Аллага жолугууну, ага эсеп кысап берүү жөнүндө ойлой баштады. Экинчи кассетаны койду. Ал кассетада тооба жана тооба кабыл болуу жөнүндө эле. Жигит ыплас, көңүлчү дагыс өтмүшү жөнүндө эстеп, көздөрүнөн жаш тарагып бараар эле. Кассеталарды биринин артынан бирин алмаштырып угаар эле. Бул көрүнүш, эй ыйман келтиргендер, силерди тирилтүүчү нерсе буйрулганда Аллага жана Расулуна жооп кылгыла. Анфал сүрөсү 24-аяттагындай айтып жаткан эле. Даммам шаарына жакындап калды. Жигит уккан баяндан катуу таасир алгандыктан унаасын башкара албай калды. Себеби анын жан дүйнөсүнө ыйман куюлуп кирип, аны силките, титирете баштаган эле. Силер тоолорду көрүп катып туруучу деп ойлойсуңар. Жок, алар да булуттар сыяктуу абада калкып жүрүшөт. Бул баардык нерсени кылдаттык менен кылган зат Аллахтын сыноосу. Намл сүрөсү 88-аят. Даммам шаарына да жетип келди. Шаарга кирерден мурда ыйман шаарына башпакты. Жашоого көз карашы өзгөрдү. Жашоого мурун жаман инсандын назары менен караган болсо, азыр Аллахка тооба кылган пенде сыяктуу караар эле. Мечитке карай кадам басты. Ал жерде көз жаштары суу сыяктуу ага баштады. Мечитке кирип жашоосун намаз менен баштады жана жаңы өмүр барагын ачты. Аллах Таала Куранда дагы айт, чындыгында ислам келди, батыл куфур жоголду, себеби батыл жок болуучу нерсе деген эле. Исра сүрөсү 81-аят. Жигит үйүнө саламат келди, жана өзү менен бирге жакшылык алып келди, жана күнөөлөрдөн арылган абалда кайтты. Үйүнө чыгып кеткенде башка жүз менен кеткен болсо, кайтып келгенде башка жүз менен келди. Себеби күнөөлөрү жана каталары менен чыгып кеткен болсо, кайтканда тооба жана нур жаркыраган жүз менен кайткан эле. Жакындары таң калышты. Эй баланча, сага эмне болду дешкенде, жашоомдо өтө чоң окуя болду. Аллага кайттым, Аллага тооба кылдым, бейишке карай жол таптым деди. Жана көз жаштарын токтото албай ыйлады. Аны көрүп жакындары да ыйлашты. Бул
кубаныч көз жаштары эле. Уккан адамдар жигитти Роббисине кайтканы менен жана анын бул неаматтары менен куттуктай баштады. Алла Таала Куранда мындай дейт: Мына аныгалар ушундай заттар, биз алардан кылган жакшы амалдарын кабыл кылабыз жана бейшейлер катарында алардын күнөөлөрүн кечирип жиберебиз. Бул аларга жиберилген убада. Ахкаф сүрөсү 16-аят. Анас радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан мындай дегенин кабарлайт: Эй адам баласы, сен мага дуа кылмайынча, менден жардам сурап кайрылмайынча, мен сенин кылган күнөөлөрүңдү кечирип келем жана аларга көңүл бөлбөйм. Эй адам баласы, сенин күнөөлөрүң асмандагы булуттарга жетсе да, тооба кылып кечирим сурасаң, мен сени кечиремин. Эй адам баласы, эгер менин алдыма бүтүн жерди толтургандай күнөөлөр менен келсең, мага ширк келтирбеген абалда келсең, мен сени бүтүн жер жүзүн толтурган кечиримим менен тосуп алам дейт. Тирмизи, Ахмед. Урматтуу мусулман бир туугандар, тандоо үчүн биздин ыктыярыбызда эки жол бар. Же бул дүйнө кумарына азгырылып шайтандын жолу менен тозокко түшөбүз, же Аллахтын буйругандарын аткарып түбөлүктүү бейишке чыгабыз. Үчүнчү жол жок. Сиз кайсы жолдосуз? Тандаңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.